Бул Адилет 10 жыл мурун Орусияга мигрант болуп иштегени кеткен. Адилет 10 жыл иштеп өзүнө тийиштүү болгон эч нерсе ала албады. Үй алам десе эле топтогон акчасы сарпталып кетет. Адилет кредит же болбосо ипотекага туракчай алса ыңгайсыз экендигин сезди. Ошентип Адилет Ансар Групп коммерциялык эмес керектүү кооперативине келип, өз үйүн 10 жылга пайызы жок ала алды. Эми Адилетте үй болгон соң автоунаа да керек. 3 жылга пайызы жок автоунаасын да ала алат. Мындай жеңил жана капчыкка ылайык шартты Ансар Групп коммерциялык эмес керектүү кооперативи аркылуу гана ала аласыз. Ансар, биз сиздин ыңгайлуу шартыңызга кепил болобуз. Жадыр беке, анда биздин көрүүчүлөр үчүн бир конкурс кылып коелу. Сизден бир белек болсун. Эмнени белек кылсак болот көрүүчүлөргө? Көрүүчүлөргө анда Новотелде 2 кишилик бир түн. Бир түн болот, Анда буйрса достор, шарттар эң жөнөкөй. Бул жакта жазылып турган Новотелдин аккаунтуна катталасыздар дагы. Ровно 10 күндөн кийин менин Instagram баракчамда стоп шарты менен ушул видеонун астындагы комментарийлердин арасынан бирөөнү тандап туруп, Новотел тууралуу жакшы комментарийлердин арасынан бирөөнү тандап туруп, биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Ал жеңүүчү Новотелде бир күн уктаганга мүмкүнчүлүк алат. Бардыгыңыздарга ийгилик. Новотелден көрүшкөнчө. Бул жерге Кыргызстанда биринчилерден болуп, 2 автомашина үчүн лифт коюлган. Лифт менен түшүлөт буяка машина. Машиналар. Канча карызыңыз бар сиздин азыр? Абдан көп ай. Станция албайсыз. Ыйлагыңыз келет. Кээде ыйлайм деле. Айтпай эле кое алганда. Сен бер дейт, анда төлөйсүң деп атат. Мен айтам, сен мага төлөйсүң деп атат. Көз содалаштырайын. Мага төлөйсүң. Мен сиздерге айтайм, 15 жылдан бери ишкердик кылам Казакстанда. Мен акыркы 15 жылдан бери бир салык инспекторун көрө элекмин. Бул кайсы жер сенин оюңча? Үскүл. Үскүл. Артында тоолор бар экен. Артында тоолор бар. Биздин Үскүлдү чагылдырат. Эми эң чоң жоготкон сумма канча болду? Жалпы ошол 2008-ди ала турган болсок, 2009-жылдары жалпы 1 миллиондон ашык доллар биз чыгымга учураганбыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Акча менен адамдын байланышы аябай чоң. Күнүгө биз акча колдонобуз. Акча үчүн энергиябызды, оюбузду, күчүбүздү жумшайбыз. Бул жаңы долбоор Money деп аталат. Бул жакта биз ийгиликке жеткен ишкерлер жана бизнесмендерден интервью алып сиздерге көрсөтүп беребиз. Алардын бизнесин ачып беребиз жана ошондой эле жаңы баштап жаткан бизнесмендер үчүн бул багыт болуп бериш үчүн ушул долбоорду ачтык. Бүгүнкү биздин коногубуз Новотел шаарыбыздын эң тоз отелинин куруучусу жана негиздөөчүсү Жодар Сайдылкан байкебиз. Кош келдиң. Кош көрдүк. Кандайсыз байке? Мыкты, баары мыкты. Ден соолуктарыңыз. Кудайга шүгүр, баары жакшы, рахмат. Анда туугандар, бүгүнкү биздин жаңы берүүбүздүн биринчи коногу, биринчи каарманы Жодар байке менен алдыда кызыктуу маек болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар. Жодар байке, бизнесмен үчүн ийгиликтүү күн кандай өтүш керек? Идеалдуу күн деп койсок болот. Бизнесмен үчүн идеалдуу күн бул пландуу өтүш керек. Пландаш керек, Бардык нерсени пландаш керек. Баягы планга жараша, бардык нерсе планга жараша кетип атса, анда бул ийгиликтүү күн болуп эсептелет. Ошондуктан бүгүнкү күн ийгиликтүү башталдыбы байке? Бүгүнкү күн абдан ийгиликтүү башталды. Эртеден баштап базар күн болгонуна карабастан биз көп иш-чараларды пландаганбыз. Балдардын жаңы жылдык палатасы өттү bizde. Азыр түштөн кийин дагы башка иш-чаралар бар. Бир бизнесмен үчүн чынын айтканда баягы 24/7 деп коет го. 24 саат 7 күн иштеген учурлар болот. Бул идеалдуу күн болот, Эми бул идеалдуу бизнесмен эмес, бирок жашоодо, турмушта ишкер болом деген буга даяр болуш керек да. Түшүнүктүү экен. Биз азыр артыбызда ушундай сквер турат. Эс алуу багы деп койсок болот. Артыбызда ак кеме. Бул дагы ушул Новотелдин проектисине салынган бак болуп калабы, Мындай айтайлы да, биз бул жердеги долбоорду ишке ашырып атканда, бул Новотел мейманканасын куруп атканда,
биздин дагы bir максатыбыз бар эле, баарыбыз эле шаарыбыз бузулуп баратат, мурдагыдай кооз эмес, баардык нерсени мамлекеттен күтөбүз да. Бирок мамлекетибиздин акыбалы өзүңүздөр көрүп турасыздар, каражат жетишпейт ар дайым. Ошондуктан биз өзүбүз биринчи бир салт баштатайлы дегенбиз. Бул өзүбүздүн имарат менен гана чектелбестен тегерегибизди дагы көрктөндүрүп, коомдук жоопкерчилик долбоору менен мына биздин кошуналарыбыз мектеп, 13-чү мектеп 4 жыл бизге чыдады да. Балдарчы ушул жердеги чаңга, курулушка, анан ошондуктан биз аларга ушундай бир ыраазычылык билдирейли деп, мына бул жерде 1000 чарчы квадрат метр bir skverdi, murda aябай таштанды болуп жаткан жерди көрктөндүрүп койдук. Бул биздин каражаттан сарпталды, бул биздин белегибиз. Мектепке болгондой эле шаарга дагы. Бул өзүңүздөрдүн идеяңыздар, бул? Албетте, бул биздин идеябыз. Анан мына ошол мектептин спорт залы. Спорт залынын бетине мына биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасындагы Нургазынын сүрөтүн түшүрдүк. Бул жерде мектеп иштеген күндөрү бала жайнайт. Бул жерде оюн күлкү жайнайт. Мындан биз дагы өзүнчө бир рахат алабыз. Анан шаар бул долбоорубуздан улам бизди баягы кол чабуу менен күтүп алды десек болот биздин бул долбоорду. Анан өзү баягы биздин постсоветтик өлкөлөрдө бир жерди жакшы дегенди сүрөттөш үчүн Париждей деп айтышат эмеспи? Бул Новотель өзү Парижден чыккан бир бренд. Анан ошого биз баягы четти самобай, ошо четти Европаны бияка алып келүү максатында өзүбүздүн тегерегибизге бүт баарын кандай болуш керек деп бүт баарына жашылдандыруу жагынан дагы шаарга бир өрнөк көрсөтөлү дедик. Эми бул башка дагы ишкерлерге, бизнесмендерге бул сабак десек болот да, өзү ушул шаар үчүн, ушул мамлекет үчүн эмне кылдым деген суроо менен мамлекетке кандайдыр бир пайдасын тийгизип, ушинтип жанындагыларга пайдасын тийгизген, бул жакшы нерсе. Анан эми бүгүнкү күндө бизнесмендер Кыргызстандан бизнесин алып чыгып кетип атышат. Бизнестерин көчүрүп кетип атышат, чыгып кетип атышат деген сөздөр болуп атат да. Мындай учурда Кыргызстан ушундай абал учурунда эмне үчүн Новотелди бул жака алып келдиңиз? Эмне үчүн бул бизнести Кыргызстандан баштадыңыз деген суроо. Мен өзүм жөнүндө кыска айтып берейин. Мен өзүм бир студенттердин үй бүлөсүндө чакан бир жалга арендаланган бир временкада төрөлгөн биринчи баласы болом ата энемди. Анан кичинемен баштап мен баягы ата энем окуганы үчүн айылда чоң атам колунда чоңойгон белгилүү жашка чейин 7 жашка чейин. 7 жашта ата энем бул жерге Бишкекке алып келип Фрунзеге ал кезде мектепти бир 7 жыл биринчи класстан баштап 7 класс окугандан кийин Советтер Союзу таркады, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Биздин мамлекеттик канал менен мен Түркияга барып, Түркияда мектепти бүтүрдүм, университетти бүтүрдүм, бул жакта мамлекет жөнөткөн бизди. Ошентип мен 14 жаш Кыргызстанда, 14 жыл Кыргызстанда жашасам, 20 жыл четте жашадым да. Турцияда? Турцияда, Европада, Казакстанда акыркы 10 жыл. Анан ишкер катары мен Казакстанда калыптандым десем болот. Анан биз ал жерде жүргөндө мен азыр четте жүргөн ар бир кыргызстандыктын күнү кантип башталганын билем да. Алар баягы денеси менен четте жүрсө да, ою менен Кыргызстанда да. Эртең менен эле баягы Кыргызстандын интернет сайттарын ачышат. Кыргызстандан жаңылык күтүшөт. Ар дайым мындай бир кичинекей жагымдуу жакшы бир кабар укса, аны мактанып элдин баарына досторуна айтышат. Кыргызстандан бир ийгиликтүү нерселерди уккусу келишет. Биздин тышта жүргөндөр. Мекен деген ушул экен. Бизди ар дайым бул жака тартат экен. Анан биз дагы Казакстанда курулуш компаниясын негиздеп, абдан заманбап ушундай алдыңкы долбоорлорду башкаларга салып жүрүп, өзүбүз кыялданат элек. Качан бир Кыргызстанга да ушундай имарат салсак, ушуну бизге насип кылабы экен деп. Анан ошол кыялыбыз ишке ашып атат. Ошол кыялыбыз мени кайра бул жака Кыргызстанга алып келди. Жадыр байке, ушул брендти Кыргызстанга алып келүүдө кандай тоскоолдуктар болду? Алардын ою кандай болду Кыргызстанга алып келүүгө? Ошол боюнча айтып берсеңиз.
Бул брендтин аты Novotel. Novotel болсо дүйнөдөгү экинчи орунда дүйнө боюнча Accor деген компания бар. Бул борбордук кеңсеси Париж шаарында, Францияда жайгашкан. 30дан ашык бренд бар ошо Novotel'ге окшош, эл аралык бренд бул компанияда. Анан дүйнө боюнча 6000 мейманканасы бар. Америка Кошмо Штаттарынан тышкары баардык континенттерде биринчи орунда. Мейманкана саны, номер саны боюнча. Албетте мындай чоң бир брендти бияка алып келиш өтө оңой болгон жок. Биз аларды көндүрүш үчүн 2015-жылы, 2016-жылы Париж шаарына барып, аларды көп сурандык алардан. Анткени эл аралык бренд деген бул дүйнө менен өнүккөн өлкөлөр менен сизди байланыштырат да. Сизди деңгээлиңизди, өлкөнүн деңгээлин көтөргөн нерсе бул эл аралык брендтер. Өлкөнүн канчалык өнүкпөгөнүн, канчалык эл аралык бренд бар экенине жараша айтса болот. Мисалы үчүн өзүңүздөр билесиздер, мейманкана эле эмес, башка тармактарда да эл аралык брендтер келген сайын өлкөгө ишеним артыла баштайт. Ошон үчүн биз максималдуу түрдө бул эл аралык брендтерди бияка тартып келгенге аракет кылышыбыз керек да. Анан биз өзүбүз мейманкана бизнесинде адис эмес болгондон кийин бул бренд менен ошол адистик да кошо келет, башкаруу системалары келет, бүт баардык кардар да ошол брендти ээрчип келет да. Анан Кыргызстанды ошол 6000 мейманканада мына жаңы биздин Аккорго ушундай Novotel дагы Кыргызстан да кошулду деп туруп, 100 канча мамлекетте иштеп атат азыр. Дагы бир мамлекет кошулду деп туруп, бизди ошол өзүнүн мейманканаларында өзүнүн кардарларына таанытып баштайт. Бул өлкө үчүн дагы абдан чоң мүмкүнчүлүк да. Ошондуктан бизге ишенишкен жок. Кантип эле Кыргызстанга силер өзгөчө. Ошону айтам да. Кантип көндүрүп алдыңыздар. Оңой болгон жок. Айтып мен мисалы үчүн 2016-жылы Парижге ошол биздин постсоветтик блоктон, анан Түркиядан барган инвесторлор менен чогуу болдум ал жактачы. Анан ал жерде чоң ири компаниялар биз ошондой мейманкана салабыз өзүбүздүн мамлекеттерибизге деп турса, мен дагы барып аларга кошулсам, мага биринчи көңүл бурушкан эмес мындайчы. Макул эми бул ушундай бир кыялы бар экен, ээрчип жүрө берсин буларды дегендей элечи. Анан акыры Россияда өзгөчө көп санкциялар болду. Анан көп мейманканалар салынбай калды да. Биз болсо кыбырап мындай сала бердик. Өзүңөр билесиңер, көпкө созулду, бир 4 жылга созулду. Биздин чоң бир кыялыбыз бар эле, бирок мүмкүнчүлүктөрүбүз чектелүү болчу. Кийин иш баштап алгандан кийин көрдүк, чындап эле аябай чектелүү экен мүмкүнчүлүктөрүбүзчү. Анан баягы мен Түркияда окуганда түрктөрдө атактуу сөз бар. Ишти баштаган бул иштин жарымы дегенчи. Анан баштап алгандан кийин баягы өжөрдүк менен бүтүрүшкө аргасыз болдук. Албетте түрдүү жаңы кыйынчылыктарды өткөрдүк, башыбыздан эмне гана өткөн жок. Пандемия десеңер пандемия, саясий кризис десеңер саясий кризис, экономикалык жактан дагы, бирок бул бизге өзүнчө шык берди. Биз дагы катуураак иштедик берки негизги бизнесибизде. Анан тапканыбыздын баарын ушул долбоорубузга салып, досторубуз, жолдошторубуз бизге жардам берген, аларга да ыраазычылык. Кыргызстанда кандай тоскоолдуктар болот экен эми? Кыргызстандагы эң чоң тоскоолдук эми мен ачык айтыш керек. Биз баягы эл аралык бренд тап келгенден кийин биз мамлекеттик жактан мындай көп тоскоолдук болду десек туура эмес болуп калмак. Кээ бир долбоорлорду экспертизадан өткөрүү же мындай убакыт алды. Уруксат маселелери көп убакыт алды. Ар ким мындай кээ бир жасалма тоскоолдуктар жаратканга аракет кылгандар болду, бирок алар да болгон жок деп айтыш неме. Бирок жалпысынан алганда негизги тоскоолдуктар баягы глобалдык тоскоолдуктар, бул пандемия, анан финансылык кризис. Ушул биздеги эң чоң тоскоолдук бул каражаттын кымбат болушу, акчанын кымбат болушу. Билесиздер, мындай долбоорлор жеке өзүңөрдүн акчаңар менен салынбайт. Мындай долбоорлор үчүн албетте чоң банктардан, ошондой институттардан акча тартып келиш керек.
Көбүнчө bir 30%, 40% sizin özünüzdün salımınız talap kılınat. Kalganın bolsa siz kançalık el aralık же болбосо жергиликтүү банктарды ишендире аласыз. Кыргызстанда баягы саясий рисктер жана башка рисктер көп болгон үчүн акчанын баасы кымбат бияктачы. Акчанын баасы кымбат, кредиттер кымбат. Ушундай эле долбоорду чет өлкөлөрдө, башка жакта, батышта же ушул эле Казакстанда дагы арзанга бүтүрсө болот. Анан мындай дагы нерсе бар. Азыр мисалы үчүн туризм өтө маанилүү бир сектор. Туризм өлкөгө валюта алып келет. Чет элдиктер бул экспорт сыяктуу да. Ошондуктан көп өлкөлөрдө туризм салыктардан бошотулган. Ал эмес бизде болсо жок, андай салыктардан бошотулган эмес. Ал эмес мүлк салыгы эң жогору мейманканаларда. Ал эмес кафелер азыраак неме салык төлөйт да. Мунун жанында Казакстан менен Өзбекстанда мейманкана салсак, бизге мамлекет кошумча акча да бергенге даяр да. Ар бир бөлмөгө мынча жардам беребиз деген дагы программалар бар. Эми биз кыргыз болгондуктан Кыргызстанда салууну туура көрдүк. Мунун баары артта калды десек болот, кыйынчылыктардын баары буюрса. Анан эми ишкердик кандай башталды сизде? Өзүңүз карапайым эле студенттердин үйүнөн төрөлүп, чоң ата чоң эненин колунда өсүп, анан Турцияда окудуңуз. Негизги ишкерлик кандай башталды? Кесибиңиз боюнча кимсиз сиз өзү негизи? Мындай кичинекей чагыңыздан бул ишкердикке жөндөм болуш керекпи же муну окуп үйрөнсө болобу ошол боюнча? Мен айтар элем, мамиле түзүү, эл менен, башкалар менен мамиле түзүү алуу бул ишкердиктин эң негизги шарты. Кишилер менен мамиле түзүп кете алуу. Ушунун негизинде түзүлөт да. Мен кичинекейимде жана айтып кеттим, чоң эне чоң атам колунда чоңойгом Ошто, Алайкуу деген аябай Кытай чегарасына жакын. Ал жерде мен 7 жашка келгенде свет келген, электрик келген. Ушунчалык артта калган жер десек болот, тоонун арасында. Мен ошол жакта чоңойдум. Мунун дагы чоң таасири бар. Кийин бул жерде мектепте окуганда жайкы кыска каникулдарга таятама нарында. Мен атам Оштон, апам нарындан элестеткиле. Милтистирбайсызбы? Анан кыска каникулдарда нарынга, чоң жана жайкы каникулда Ошко кетет элем. Анан ошондо мен баягы төө ашынын үстүнөн учуп баратканда эле мен бая диалектим өзгөрүп калчу да. Дарочу же Долондон өтүп баратканда Мореки деп калчумун. Же Ошко баратканда ана мына деп калчумун. Анак мынак депчи. Анан ошого мен кичинекейимен эле ушундай дипломатиялык мамиле дипломатиялык мүнөз менде калыптанып калганда шартка байланыштуу. Мунун кийин мага чоң таасир берди. Анан мен Түркияда окуп лицейди бүтүрдүм. Аскар Акаевдин программасы менен барган болчубуз. Университетке өттүк. Биз 5 өлкөдөн, Орто Азиядагы 5 өлкөдөн барганбыз. Кыргызстан эң кедей өлкө болгон үчүн студенттер ал жакта калып калган. Бизге самолет жөнөтпөй коюшкан жайындачы. Анан арга жок иштеш керек болчу. Мен 17 жашымда Анталияны билесиңер, азыр туризм өнүккөн жак. Ошол жакта биринчи Россиядан келген группаларды тосуп, гид болуп иштегенмин да. 7 жыл бая каникул боюнча жумасына 600 туристти тосуп, мейманканаларга жайгаштырып, алардын ар бир проблемасы менен чечип ал жерде түркчө, орусча билгендиктен, ошондуктан ушул дагы мага чоң таасир берди. Баягы проблемаларды чечүү, улам кыйын немелерге түшүү, ситуацияларга чыгуу, анан ошого мен айтар элем, мен жаш инилериме, карындаштарыма окугула, бирок ошол эле учурда канчалык эртерээк иштеп баштасаңар, иш тажрыйбасына ээ болсоңор, ошончолук жакшы. Теория менен практиканы чогалтып кетиш керек. Мен өзүм кесибим менен бизнес администрейшн деп коет, бизнес башкаруу бөлүмүн бүтүргөнмүн университетте. Өзүм курулушчу эмесмин, бирок курулуш жана инженердик компанияны жетектейм. Мен айтам, мен өзүмдүн ордумдамын, мен өзүмдүн ишим кылып атам. Курулуш кылыш үчүн инженерлер бар, башкалар бар, алар өздөрүнүн кызматында. Ошондуктан ар бир ишкананы менеджерлер башкарыш керек да. Бул оорукана болобу, мейманкана болобу, аэропорт болобу,
Бул менеджмент bir çoğun tereң bir ilim de. Oşoga men özümün ordumdamın. Mına 15 yılda açtı kampaniyabız. Kazakstanda, Kırgızstanda türdü el aralık dolborlordu işe aşırıp kelebиз, başkalar üçün salıp kelebиз. Kırgızstanda özüңүздөр bilgende Amerika elçiligi, Narındagı üniversitet Agaхан салган. Бұл жерде туберкулез больницасы, ооруканал көп кызыктуу Кыргызстанга пайдалуу заманбап долбоорлорду ишке ашырдык. Бул долбоор болсо биздин өзүбүздүн жеке инвестициябыз. Анан мындай нерсе айтаар элем да, мага аябай жагып атат. Мына бул жерде отель ачылгандан бери көп иш чара өтүп атат. Анан жаштардын ишкердикке кызыгуусу абдан жогору. Мындан 5-10 жыл мурун мындай эмес эле. Ошон үчүн дагы бул долбоорду алып чыгып атабыз. Азыр эми эки адамдын бирине эле барып сурасаң, бир нерсе ачыш керек эле, бир нерсе кылыш керек эле, движение кылыш керек эле деген адамдар да. Анан ошон үчүн дагы жаштар үчүн, жаш бизнесмендер үчүн, улуу бизнесмендерден, чоң бизнесмендерден ушул сабак болсун деген максатта да. Мен бир нерсе айтылым, эмнеге ишкердикке буга чейин мындай жаман бир неме болгон, имидж жаратып келген ишкердик. Анткени баягы советтик доор таркагандан кийин ошол жерде турган коммунисттер чоң заводдорду немелерди ээлеп алышып, бийликте турган кишилер. Ошол кымбат станокторду металлолом катары сатып, бар болгонду жок кылып, анан өздөрүн Мерседес минишип, биз бизнесменбиз деп жүрчү да. Алар бизнесмен эмес, алар мындай каракчылар да. Бар нерсени жок кылган, менчиктештирген. Анан эл бизнесмен деген ушундай экен деп ойлоп калган. Чыныгы бизнесмендер мына 2000 жылдардан баштап пайда болду. Бардык нерсе сатып жоголгондон кийин жоктон бар кылгандар, жаратмандар, ошолор чыныгы бизнесмендер. Ошон үчүн эл ошолорду айырмалай алыш керек. Бийлик, саясат менен ишкердик бир баратса, анда бул жерде чоң суроо бар. Экөө бөлөк болуш керек. Жаратмандарга чоң сый көргөзүш керек. Биздин Hazret, bul janagı bizdin dolborubuz var. Biz bul жерге на отель салып атканда көп кыйынчылыктар башыбыздан өттү. Ошондо өзүбүзгө бир ниет кылган элек. Ушул жакты ачып алсак, биринчи болуп ушу балдар үйүндөгү балдарды алып келип, жетим балдарды алып келип, аларга бул жерде иш чара өткөрөйлү. Майрам уюштуруп берели. Мына жаңы жылдын алдында аларга баягы балаты майрам уюштуруп берели дедик эле. Men sizlerden geçirim sırayım. Balдар gelip kaldı. Alar toz olmasam bolboyt. Жүрүк санда ушулар тоз алганда чоң. Тоз алып назары берип чыккап. Балдарды Силер карабайсыңар кандай неме? Куттуу күндө келип калса. Саламатсыздар. Кош келдиңер балдар. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Салам алейкум. Жаштары 5 жаштан 12 жашка чейинки балдар. Жалпы 120 бала. Как дела? Все хорошо? Настроение как? Отличное? Ишчара бүттү. Бүгүнкү ишчара. Эми кандай пландар бар эми? Азыр кеч кирип калды уже. Биякта эле болосуз, же дагы бир ишчаралар болобу негизи? Көбүнчө баягы ишкер катары мен өзүмдүн убактымды 3кө бөлөм да. Баягы өзүмдүн бизнесиме байланыштуу убактым бар. Анан жана коомдук иш-чараларга бөлүнгөн убакыт бар. Анан үчүнчүсү анан үй бүлө анан туугандар дегенчи. Ошону азыр эми үй бүлөгө ылайыктуу убакыт калды окшойт. Ооба, үй бүлөгө өзү негизи базар күндөрү менин үй бүлөнүн убактысы, бирок тилекке каршы ар дайым эле аткара албай келебиз. Баягы толук үй бүлөгө бөлүү деген неме болбойт, бирок жалпысынан кээ бир учурларда баягы коомдук иш менен ишкердик иш барабар болгон, бири-бирине чогуу болгон учурлар болот. Кээде үй бүлөңдү да кошуп аласың, ал ошондой. Жакшы.
Үй бүлөңүз тууралуу айтып бериңизчи. Канча балаңыз бар? Мен 4 балам бар. 3 кыз, анан 1 уулдун атасымын. Баягы биздин динибизде айтат го. 3 кыз 3 кызды болгон баягы бейишке белет алат дегендей. Ошол жагына Тарбиялап аткан бирок эң негизгиси жөн эле аларды бул дүйнөгө алып келүү эмес, тарбиялап, өстүрүү, бактылуу кылып, бактылуу, элге, коомго пайдалуу жаран катары тарбиялоо деген болушу керек. Биз бул программада биз акча тууралуу көбүрөөк сүйлөшүп атпайбызбы? Анан программанын аты дагы акча деп аталат да. Акча сиз үчүн эмне бул? Эми акчаны ар ким ар кандай кабыл алат экен. Мисалы, акчаны көп кармаган адам бар, акчаны аз кармаган адам бар. Анан эми акчаны көп акчаны кармап жүргөн адам катары сиздин түшүнүгүңүз кандай? Акча бул эмне сиз үчүн? Көбүнчө мындай ийгиликтүү ишкер дегенде элдин баары ойлойт, акчасы көп киши болсо керек депчи. Бирок мен айтар элем, ийгиликтүү ишкерде эч акча болбойт. Акча ар дайым жетпейт. Биз акчаны көрбөйбүз деле. Чынын айтканда анткени биздин проекттерибиз ар дайым алдыга чыгып турат. Баягы бир долбоорду ишке ашырып, аны рельске коюп иштетип койгондон кийин башка бир долбоордун үстүндө иштей беребиз. Анан дайым эле акча жетпей турат. Бул жактан бул жакка кетет. Биз жөн эле баягы суунун боюнда отургандай эле мынтип эле карап отурабыз да, бир жактан экинчи жакка кетип атканын. Анан мен жаш ишкерлерге, жаңы ишкердик жолуна түшүп аткандарга айтар элем, сиз максат катары акчаны ала турган болсоңуздар, анда ийгиликтүү ишкер боло албайсыздар. Акчаны максат кылып албаш керек. Акчанын өзүн максат кылып албаш керек да. Мисалы үчүн, акча менин оюмча ишкердикте бир бензин сыяктуу да, бир күйүүчү май сыяктуу. Бир А точкасынан Б точкасына жетиш үчүн акча керек. Бирок негизги максат ошол сиз мисалы үчүн бир жака жолго иш менен сапарга чыгып атасыз. Мисалы үчүн Бишкектен Нарынга барып келесиз. Мен Бишкектен Нарынга барып бир ишти бүтүрүп кайра келем дейсиз да. Бирок эч качан айтпайсыз. Мен Бишкек бүгүн 100 литр бензин коротушум керек, ошон үчүн жолго чыктым деп айтпайсыңар. Ошол сыяктуу да, бир точкадан Б точкага жетиш үчүн акча керек, ал эмес. Бирок ал ошо жетиш үчүн керек. Негизги максат болбош керек. Негизги максат болбош керек да. Ошон үчүн ал эгер сиз максаттарыңызды туура койсоңуз, акча өзү менен өзү келет. Ал албетте бир инвестиция жасаш үчүн белгилүү бир сумма акча сарпталышы керек. Ага жеткенден кийин ал инвестиция андан да көп акча табышы керек. Аны болсо башка бир максатка коюш керек. Анан мен мындай сүрөттөйт элем. Ишкердик бул баарыбыз туруп алып, кээ бирөөбүз 5 убакыт намаз окуйбуз, алдадан сурайбыз. Кээ бирөөбүз намаз окубасак деле алдадан бир ырыскы бере кой, береке сурайбыз. Алдата алам, аны кантип жаадырсын ошол ырыскыны. Мисалы, макул. Силерге ырыскы бермей болду. Анан менин оюмча биздин азыркы коомдо эркин базар экономикасында, капитализм дейсиздерби? Бу ишкерлердин ролу ушунда да. Ишкерлер алдата аламын ошо ырыскысын чачканга жардам берген бир миссиясы бар. Себеби ишкерлер жумуш орун түзөт. Жумуш орун түзөт, салык төлөйт. Ошон үчүн биз өзүбүздүн миссиябызды канчалык туура аткарсак, алдата алам дагы көп берет да. Мына мага аябай неме жагат. Мисалы үчүн Желалеттин Руми Мевлана деген ойчул, ислам ойчулу болгон. 13-14-кылымда Түркияда жашаган өзү. Анан анын шакирттери көрүп калсаңар керек, мынантип алып медитация кылып бийлешет, айланып. Мындай этектери бар. Аябай 3-4 саат бийлей алышат да, айланыпчы. Ал философия айтып атат, мен алдадан алдым, башкаларга чачтым дейт да. Мен бул ишкер болом деген инсан ушундай бир улуу бир максат менен жолго чыгыш керек да. Эгер мен ошо алдадан алганды өзүмө буруп ала турган болсом, жалаң эле. Анда аяктан да келбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз ишкерлер аябай көп чимирилишибиз керек. Жана орусча айтат го, крутиться депчи. Канчалык көбүрөөк сиз айлансаңыз,
канчалык көбүрөөк жумуш орду, канчалык мамлекетке салык төлөгөндө эле ошондой бир парз. Ушунун баарын жакшы аткарсаңыз, ошончолук сизге дагы көп берет. Сиз өзүңүздүн максатыңызды артат. Кыргызстанда туулуп калганыбыз жөндөн жөн эмес да. Бул жашоодо эч нерсе мындай жөндөн жөн эмес да. Кыргызстанда туулуп калгандан кийин биз бул жердин керегине жарашыбыз керек. Анан мен жана азыр дагы бир нерсе айтып кетер элем. Менин оюмча аялдардын арасындагы ишкердикти өнүктүрүш керек. Мына карындаштарыбыздарга айтарым. Региондордо мындай баалап көрсөм, региондо аялдар дагы жоопкерчиликтүү ишкер болушат экен. Анткени алар өзүнүн тегерегинде тууган уругуна шарт түзөт, тигинтет, мынтип байланып калат бир жергечи. Аял ишкер оңой менен айылдан районго көчпөйт. Анткени байланып калган. Же Lexus 570 ала койбойт. Же экинчи эркектерди карасаң, же машина алат, же аял алат. Айылда болсо районго көчөт, районда болсо шаарга көчөт, немеге, областтын борборуна. Областтын борборунан Бишкекке көчөт, Бишкектен дагы байыса Лондонго көчөт, мындай болбойт. Тескерисинче аял ишкерлер да биз ошол ишкердикти элет жерлерде, айылдарда, райондордо өнүктүрсөк, жалпы Кыргызстан бирдей өнүгүш үчүн ушуга аракет кылышыбыз керек, шарт болмок да. Эми акча тууралуу сүйлөшүп атабыз. Сиз Казакстанда ишкерлик кылып, дагы деле ал жакта ишкерлик кыласыздар, туурабы? Кыргызстанда анан акчаңыздын көпчүлүк бөлүгү кайсы жакта, кайсы өлкөдө эми? Мен дагы бир жолу айтам, биз ийгиликтүү ишкер деген менин оюмча баягы акча жетишпейт, тескерисинче биз акча сурап жүрөбүз, банктардан, ар жактан. Ошондуктан мен баягы үй бүлөмдүн күнүмдүк жашоосуна эле жетчү акча кармашым мүмкүн. Андан тышкары мындай Лондондо же ар жакта мынча акча кармап атам деген швейцарский банктарда акчасы болгондор болсо алып келгиле, биз кантип иштеткенди билебиз. Ошон үчүн биз акча кармабайбыз. Ал эмес, азыр жаңы тенденция бар. Ишкерлер үй да сатып албайт. Анткени килеген акчаны үйгө байлап коюш, ал жөн эле мындай турат да. Андан көрөк ал акчаны алып иштетсек дагы көбүрөөк пайда алып келет да. Ошон үчүн мен мына ачык айтайын, мен Кыргызстанда андан көрөк арендага алам, жашаган жеримдичи. Каалаган жериңди арендага ала аласың. О, мына Кыргызстандын эң чоң жаратмандары. Ол азырет мени бүгүн кармаган. Мени тиги эме кылып атат. Сакар. Интервью бер дейт, аны төлөйсүң деп атат. Мен айтып, сен мага төлөйсүң деп атат. Көз содулаштырайбы. Мага төлөп атат. Буюрса, жакында сизден дагы интервью алабыз, буюрса. Кыргызстанда жаратмандыкты баштаткан жана мен айткан ишкерлердин эң алдыңкысы мына Жумадул байке, Кабылды байкелер. Булар барды жок кылбай, жоктон бар кылган биринчи кишилер ушулар. Булар, бул танысың да. Чыңгыз. Бул жанагы Корейский университет. Билем. Ошонун основатели, ректору. Сен азырет таанып ал. Чыңгыз күйөө бала. Биз келче кыргыз. Мен досум өкөл. Мен Кореяга 4 жыл алып бардым булар мени. 3 раз я был там. Корея достор. Биз мына ишкердикти Түштүк Кореядан үйрөнүшүбүз керек. Вот, мен айтып атам. Азыр Samsung дүйнөнүн жарымынан көбү Samsung. Ооба. Жыл сайын алмаштырат аны. Кореяга $500-600 салык төлөйбүз жыл сайын. Кыргыз кайсарлык уялабыз. Уялбай үйрөнүш керек. Эне соолукта. Бүттүн кыйпалабыз. Гордыня деген бир келе соор энең бар. Өтүш керек. Да мейли сана. Жакындарга өзгөчө маанай тартуулап, сый көрсөткүңүз келеби? Анда даамдуу тамак аштын
Жагымдуу атмосферанын ордосу болгон Байгазан Resto чайканасы сизге бул мүмкүнчүлүктү тартуулайт. Мыкты колоритте жасалган бөлмөлөр, караоке залдар, бий аянтчасы, жогорку квалификациялуу ашпозчулар, тейлөөнүн мыкты үлгүсүн көрсөткөн кызматкерлер ар дайым сиздердин кызматта. Ташкордо козу гриль, сый кабырга, лобстер, кабырга плов, стейктин 10дон ашык түрлөрү жана башка чүйгүн тамактар күтөт. Дарегибиз Касмалы Байалинов 131. Байланыш телефону 0505 88 44 88. Даамдуу тамактардын ордосу Байгазан. Негизи Кыргызстанда дагы кайсы бизнесмендерди айта аласың? Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуп аткан, өзүнүн идеясы бар, көз карашы бар. Кыргызстанга улуттук бренд, мына Корея дегенде эмнени эстейбиз азыр сүйлөшүп калдык. Samsung, Hyundai, Kia жана башка бренддер. Биз ушул брендтин өзүнүн наркы бар да, өзүнүн баасы бар. Ушул бренд жараткан ишкерлерди ала турган болсок, мына чынын айтканда Шоро бул абдан Кыргызстандын бренди болуп калган. Эмне дегенде ушу Шоро эске келет мисалы үчүн. Ушул сыяктуу бренд жараткан ишкерлер жумуш орун түзгөн, экспорт жасаган, салык төлөгөн, чыныгы жаратман ишкерлер Жумадыл Байкедей, Раматылык Табылды Байкедей булар алдыңкылар. Эмил Үметалиев бар мисалы үчүн. Эмил Байке ал Кыргыз концепт деп туризмде Кыргызстанды өзүнчө бир бренд катары дүйнөгө таанытып келет. Сыяктуу аксакал ишкерлерден, жаңы жаш муун ишкерлерден да көп мындай чыгып келатканда. Азыркы учурда кыргызстандык бизнесмендерге бул бийлик тарабынан кандай колдоолор керек азыркы учурда? Сиздин оюңузча. Мына кече жакында эле аппараттарды жаңы ишкерлерге коюп беребиз, алыш керек деген сыяктуу мыйзамдар чыгып, айрым бизнесмендердин арачылык акцияларын уюштурушту дегендейчи. Сиздин көз караштарыңыз кандай негизи жалпысынан? Эң негизгиси Кыргызстанда өкмөт, мамлекет бул тоскоолдук жаратпаганга аракет кылыш керек. Тоскоолдук жаратпаган дегенде мамлекет бизнес менен алек болбош керек. Бизнес кылбаш керек. Мисалы үчүн бизде дагы эле көп мамлекеттик ишканалар бар. Телекомдон баштап ар кайсы секторда мамлекеттик ишкана бар. Бүгүнкү күндө өнүккөн өлкөлөрдү карасаңар, мамлекет баардык өлкөлөрдө далилденген. Мамлекет болгон жерде ийгиликтүү бир менеджмент болбойт. Мамлекет болгон жерде кааласа да, каалабаса да бийлик уурдалуу, жагымсыз нерселер көп болот. Ошондуктан мамлекет эң негизги 3 гана милдети бар. Мамлекеттин бул коопсуздук, ички коопсуздук болгондой эле чек ара коопсуздугу, экинчиси билим берүү, үчүнчүсү саламаттык сактоо. Ушул үчөө менен гана алек болуш керек мамлекет. Калган секторлордон толугу менен мамлекет чыгыш керек. Биз айтабыз, мына 4 миллиардга жакын биздин карызыбыз бар. 5 миллиард болуп калдыбы азыр. Анан бирок бизде 35 миллиардтан ашык мүлк бар мамлекеттин колунда. Ошол мамлекет кармап жатат, алар күнүгө мамлекеттен акча талап кылып атат. Биз алардан кутулуп, менчиктештирүү дейбизби, бирок адилеттүү менчиктештирүү. 90-жылдардагыдай эмес. Ошондой же утурумдуу жеке менчик секторго башкарууга берүү деген сыяктуу жолдор менен ошол жүктөн арылыш керек да. Арылып мамлекеттик орган өзү чакан эле орган болуш керек. Бизде аябай чоң гос аппарат бар. Ошондуктан мамлекет өзү башка жеке секторго атаандаш болуудан баш тартып, анан жеке сектордун жеңилдетиш керек анын ишинчи. Жеңилдетиш керек дегенде толугу менен эле салыктан бошотуп салуу эмес. Ал бул ишкер кантип тышка чыга алат? Башка базарларга кантип чыга алат? Кандай көйгөйлөр бар? Эмнеге инфраструктура өнүкпөй атат мисалы үчүн? Мына биз үчүн өтө маанилүү, Кыргызстанга турист келбей атат дейбиз. Турист келиш үчүн бизге мисалы үчүн түз каттамдар керек. Европага түз аба каттамы жок. Ошол эле Түштүк Кореяга түз аба каттамы жок. Японияга бай өлкөлөр менен биздин түз байланышыбыз жок. Биз сөзсүз же Түркия, же Москва, же Дубай аркылуу. Ошон үчүн бул жакта аэропортторду да ал эмес жеке менчик башкарууга берип салыш керек, бирок адис компанияларга, акесине эмесине эмес. Адис дүйнөлүк алдыңкы эл аралык компанияларга берсек, алар түз каттамдарды уюштурушат,
Buyaka uçup gelүүдө биздин жаранга дагы ал жака учуп барып келүү жеңил болот, инвестиция да жеңил келет. Бизге чет элдиктер келген сайын алар бул жакта мүмкүнчүлүктөрдү көрүп, ушундай. Түшүнүктүү. Жодорбек, анан сиз Казакстанда ишкерлик кылып калдыңыз. Акыркы 10 жыл ошол жакта болдум деп атасыз да. Эми бизге караганда ал жак Казакстан бир топ өнүктү. Анан эми ал жакта кандай биздин ишкерлерге, бизнесмендерге колдоо, негизи эле айырмачылыгы кандай? Өтө чоң. Мен сиздерге айтам, 15 жылдан бери ишкердик кылам Казакстанда. Мен акыркы 15 жылдан бери бир салык инспекторун көрө элекмин. Бардык нерсе электрондук. Баягы сиз декларацияңызды электрондуу жөнөтөсүз. Бир ката болсо электрондук сага кат келет, ошону оңдоп туруп кайра жөнөтөсүң. Текшерүүлөр минимумга түшүрүлгөн. Жана андай курулуш тармагында экспертизанын баары онлайн. Ушул сыяктуу жаңы технология адамдык факторду жок кылып, ишкердин жашоосун жеңилдеткен да. Анан кээ бир секторлорго, мисалы үчүн агро, ошондой эле айыл чарба сыяктуу көп кишини жумуш менен камсыз кыла турган жана туризм сыяктуу мамлекеттик колдоо бар. Салыктан бошотулган. Ал эмес чет жактагы сиз бир көргөзмөгө катыша турган болсоңуз, ошонун чыгымын мамлекет төлөп берет да. Эми Казакстан менен салыштырып болбойт. Казакстан аябай бай бир өлкө. Бирок канчалык биз жана көмүскөдөн чыгарышыбыз керек да. Жана суроо берип кетпедиңби? Неме Дордой базарында ККМга каршы болуп атышат деп. Бул эми бизде экономиканын 70% көмүскөдө. Чет элдик инвестиция да ушул себептен келгиси келбейт буякачы. Силерде аякта адилетсиз атаандаштык бар. Силер баарын көмүскөдөн чыгарсаңар, анан биз келебиз депчи. Ачык болуш керек, ачык айкын болуш керек, салыктар неметилиш керек. Андан көрөктүү салыктын көлөмүн кичирейтип туруп, ачык айкындык алып келиш керек да. Мына оор бойдон калтырып туруп, анан кийин ККМ киргизсек, балким ошондон да улам эл каршы чыгып атышы мүмкүн. Мүмкүн болушунча баягы ачык айкын болсун, бирок эми азыраак болсун, салыктар азыраак болсун, балким ошондой компромисске бара алат да, ошол ишкерлер менен. Сиздин оюңузча, бул кассалык аппараттарды койгон кичи бизнеске терс таасирин тийгизет азыркы учурда, Мен касса аппараттарды киргизиш керек. Бизге азыр негизги керек болгон мамлекетке бул статистика. Көп өлкөлөрдө касса аппараттарды киргизгенде абдан азайтып койгон салык немесин. Аз төлөм, бирок статистика болот да. Анан бара-бара көбөйтсө болот анычы. Бирок ККМди киргизиш, касса аппаратты киргизиш бул замандын талабы. Биз ачык айкындыкка чыгарышыбыз керек. Бирок салыкты очойтуп туруп, ошол эле учурда ККМди киргизебиз десек, анда ушундай неме болот. Биз азыр Новотелдин ичин саякат кылабыз. Бул 2-чи этаждагы подвал, Бул жакта лифт бар турбайбы? Ооба. Бияк азыр -2 деп коебуз, 10 метр төмөндөбүз азыр ылдый жерден. Бул жерге Кыргызстанда биринчилерден болуп, 2 автомашина үчүн лифт коюлган. Лифт менен түшүлөт бияка машиналар. Машинадан чыкпай туруп эле жана оң колбу, сол колбу айырмасы жок. Терезени ачып туруп эле лифтти башкара аласыз. Бу жерден келип жалпы 80 машиналык орун бар. -1де, -2де болуп. Анан парковкада. Азырынча көбү сурайт, неге мейманканага -2 кабат жердин ушинтип каздыңар депчи, неме койдуңар деп. Анан бир нерсе бар да, баягы инновация деп коебуз го. Инновация дегенде эмне дегенде, жаңылык дегенде, баягы инновация бизнесте бул алдын ала көрө алуу. Келечектеги талапты, спросту алдын ала көрө алуу деген десек туура болот да. Биз менин оюмча кийинки бир 10 жылдыкта дүйнө жүзүндө 80% машина бул электрокар болот. Бензин короткон машиналар калбайт. Азыркы сиздер билген бензин заправкалардын баары жок болот. Бизде болсо жана көп кабаттуу үйлөрдө 30% эле астында парковкасы бар. Көбүнчө жок. Алардын баары каерден батарейкаларын толтурат. Ошондуктан биз алдын ала ошону эске алып, мына -2де ушундай бир аянтча кылып атабыз. Бул жерге суперчаржер деген жана жарым саатта батарейкаларын толтура турган установкаларды буюрса орнотобуз, жабдууларды. Ошон үчүн кийин келечекте машинаңыз менен келип,
Азырет, машинаңызды бул жерде заряд боло берет, өзүңүз үстүгө чыгып ресторанда заряд боло бересиз. Биз кайсы бөлмөгө кирдик азыр? Бул жерде биз мына бул Новотел биз мындан мурда Америка элчилигинин салынышына да катышкан элек. Мен айтар элем, Кыргызстандагы эң заманбап инженердик жактан, технология жагынан эң заманбап имарат ошо Америка элчилиги болсо керек. Экинчи имарат Новотел. Себеби бул жерге мисалы үчүн электриканы карасаңыздар, эки жактан ток келет. Анан 1,5 мегаватт электр сарптайт. Бул 1 мегаватт генератор бар. Эгер эртең Кудай сактасын свет өчүп калса, бизде свет өчпөйт да. Бизде генератор бар, толугу менен иштей берет. Бул 5 жылдыз мейманканалардын эл аралык. Мунун талаптарынан бири. Анан азыр сиздер көрүп аткан мына бул болсо суу киргенде 5 этап фильтрден өтөт. Ичкенге лайык келген суч. Анан ал сууну 90 метр куб мынандай бир бакта биз сактайбыз. Бул жердеги кардарлар эгер свет да өчүп калса, суу да өчүп калса, бир жума ушул суу менен камсыз боло алышат. Мындан тышкары баягы өрт маселеси өтө маанилүү. Бизде бул 90 метр куб болсо, 390 метр куб өрт өчүрүш үчүн атайын өзүнчө да резервуар бар да. Ошондук бул эл аралык стандарттын, эл аралык талаптын шарты ушундай. Мына азырет бул жерде болсо ошо шейшептер, кийим кечелер бар, ушул жерде жуулуп, үтүктөлүп, кайра колдонууга берилет. Бул атайын кир жугуч машиналар, бул Германиядан алынып келинген. Эң алдыңкы сапаттуу Миле деген компания. Мунун аппараттары могул жердик шейшептерди баягы үтүктөп, тез үтүктөш үчүн мындай чоң ушундай немелер бар. Бизде мейманканада ар бир жер биздин Кыргызстандын бир аймагын чагылыштырат. Бул кайсы жер сенин оюңча? Ысык көл. Ысык көл. Артында тоолор бар. Артында тоолор бар. Биздин ысык көлдү чагылдырат. Баракелде. Сон, супер. Бассейн. Ар бир отелде негизи бассейн болуш керекпи мындай? 5 жылдыз отелде, 5 жылдыз болгондон кийин сөзсүз бассейн болуш керек. Бул жакта да көргөзөт. Барлыкка бар окшойт, Бул жерде баягы түрк хамам деп коет го. Хамам бар экен бул жерде. О, ысык экен. Мынакей ичине кирип көрсөңүздөр болот экен. Көбүнчө камерабызды токтойбу ичине кирсе. Бул жагында болсо баягы сауна бар. Финский сауна. Азыркы учурда Кыргызстандын инвестициялык экономикасы кандай? Сиз үчүн кайсы өлкөгө инвестиция тартуу ыңгайлуу? Кайсы өлкөдө бизнес кылуу ыңгайлуу сиз үчүнчү? Биздин инвестициялык жалпы өлкөлөр ошо инвестиция үчүн атаандашып келатпайбы азырчы? Эң негизги инвесторлор эмнеге карайт? Инвесторлор ошол стабилдүүлүккө карайт, ырааттуулукка. Анан мыйзамдары мүмкүн болушунча эл аралык жана алдыңкы өлкөлөр бар го, ошол мисалы үчүн Англиянын бизнести коргоо мыйзамдары бар. Ушул сыяктуу мыйзамдарга канчалык жакын болсо, ошол өлкөлөргө көбүрөөк жеңил инвестиция келет да. Жеке мүлккө болгон коопсуздук, кол тийбестик өтө маанилүү. Биз үчүн бизде эң негизги мына секторлор, тармактар бул энергетика, туризм тармагы, IT тармагы, айыл чарба тармагы, ушул сыяктуу тармактарга биз инвестиция тартсак болот. Бирок аларга тартыш үчүн ошо чет элдиктерге биз кол тийбестик жана коопсуздук камсыз кылышыбыз керек да. Инвестицияларына. Анын үчүн ошо өзүбүздүн мыйзамдарды ошол деңгээлге алып келип, анан мыйзамдардын иштешин камсыз кылышыбыз керек. Новотелдин эми мындай салынышына канча каражат кетти деген вопростор сөзсүз түрдө болот да, комментарийдечи канча акчага салынат экен мындай 5 жылдыздуу мейманкана дегенчи. Так жооп болобу? Албетте биз мындай жашыра турган эч нерсе жок. Бул жерде 18,5 миң квадрат метр курулуш бар. Жалпы 12 этаж. Мындай курулуш өзү биз баягы курулуш компаниясы болгон үчүн биз үнөмдүүрөөк кылдык.
Бирок ошенткенде дагы баардык нерсе сапаттуу бул жерде. Баягы ошол эл аралык брендтин талабына жараша же Европадан алып келишиңиз керек, же ошо Түркиядан, же аябай сапаттуу материалдарды алып келишиңиз керек да. Бул болсо кабыл алынбайт. Мисалы, эшиктер 90 мүнөт өрт кармай турган, күйбөгөн. Ал эмес мына килем, диван, сиван материалдан, кездемеден жасалган нерселер дагы атайын өрттөнбөй турган материалдан жасалган. Стандарты бар. Анан бул мейманканада өзү эки маселе бар. Бул өрт, экинчи акустика деп коет, жанагы шума изоляция өтө маанилүү да. Ушул экөөнү камсыз кылышың керек да. Ошондуктан абдан кымбатка турат мындай жөн беркиндей имарат. Өзү салганга караганда. Өзү салган. Ошого эл аралык алар баягы долбоор менен сени колдойт, бүт баардык нерсени сага айтып берет. Консультанттары бар. Ошого мындай мейманкана салыш алда канча кымбат турат да. Бул имараттын биз азыркы күнгө чейинки чыгымы бир 25 миллион доллардан ашкан да. Албетте бул баягы көп айтат ишкерлер, булар бай кишилер деп мындай түшүнүк бар да. Тескерисинче ишкерлер эң көп карызы болгон кишилер да. Карыз албастан сен неме ишкер боло албайсың. Азыр ошон үчүн көбүнчө мындай имараттарда, мындай инвестицияларда жалпы кеткен инвестициянын 60-70% ошондой кредиттер менен болот. Калганы өзүңүн салымыңды талап кылышат да. Анан карыз деген өзү жигиттин камчысы деген сөз бар да. Карызың камчылап турат сеничи. Ошон үчүн бизде кымбаттуу ишкер болом деген досторго айтар элем, бизде уйку деген жок. Бизде деген карыз деген толтура. Бирок азыр бүгүнкү күндө эң көп карызы болгон өлкө кайсы деп сурасам, не деп жооп бере элем? Америка. Экинчи? Экинчи, билбейм, экинчи. Кытай. Мына дүйнөдөгү эң өнүгүп аткан эки өлкө Америка менен Кытай. Эң көп карызы болгондор да ошол өлкөлөр. Ошон үчүн бая карыз деген жаман, карыз деген албетте карыз жөн эле баягы тойго карыз ала берген эмес. Бир максаттуу келечекте сиз ошол жерден кайта турган карыз, анан кайтуу убактысы дагы кыска болгон карыз болуш керек да. Анан кийин жөн эле барып ысырапкордук эмес да болчу. Ошондуктан ишкер болом дегендер ушундайга даяр болуш керек. Жеке өзүнүн акчасы менен сиз баралы турган жер кыска эле да. Сиз ишеним туудурушуңуз керек. Биринчиден инвесторлорго, сиздерге, банктарга, ошондой эле же сиздер менен өнөктөш боло тургандарга ишеним туудуруш керек. Ал үчүн ачык айкын болуш керек, түз болуш керек, мындай жалган же алдамай салдамай. Честно иштеш керек, Албетте. Канча карызыңыз бар сиздин азыр? Абдан көп ай. Ставка албайсыз. Ыйлагыңыз келет. Кээде ыйлайм деле. Анда айтпай эле кое алам да. Тамашала. Азыр номерлер боюнча, номерлерди да көрөлү. Негизи канча номер бар жалпы? Жалпы 160 бөлмө бар. 160 бөлмө бар. Мунун ичинде 9 бөлмө баягы өзгөчө бөлмө деп коет. Калгандары VIP 9 бөлмө. Жана суит деп коет. Анан бир жаңы үйлөнгөндөр үчүн суит бар. Мисалы үчүн ал 10 кабатта 1001 деген, 1001 түн деген бөлмө бар. Жаңы үйлөнгөндөргө эле эмес, үйлөнүп, баягы үйлөнгөн юбилей болот го. Аялына эмне берген билбей аткандарга дагы өзүнчө бир белек кылсак болот. Баягы бул жерден тосуп алабыз, кечки тамак, анан суит, анан комнатанын ортосунда жакуз. Биздин көрчүлөргө да бир анда айтып коелу да. Эгерде аялыңыз, келинчегиңизди эмне кылып кубандырууну билбей аткан болсоңуз, анда мына отелге алып келиңиз. Мына отелге алып келсеңиздер, жанагындай хамам, бассейн, бүт баары, спа болуп, бүт баары келип туруп ошо. Буюрсак, үйлөнсөк анан тойлорго дагы жерибиз бар, көрдүңөр. Азыр эми биз бир стандарт бөлмөбүздү көргөзөлү, калгандары көбү азыр өскөн. Бул жерде мындай. Кыргыз колорити менен курулган турбайбы? Оймо чийме, ат чабыш. Бул Новотелдин өзү эл аралык стандарт болгон үчүн бул сиздерге эч нерсени өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк бербейт да. Булар айтат, баягы Coca-Cola'ны ичесиз го. Coca-Cola'нын банкасын алып туруп,
Дүйнөнүн кай жеринде болбой бирдей даамды аласың. Алар айтат, на отелде ушундай болуш керек дейт да. Дүйнөнүн кай жеринде болбой баягы эмнеге бул окшош болуш керек. Өткөндө биякта парда кызыл эле, бул жолу сары болуп калды деген ой кетпеш керек. Бизде көбүнчө келгендер баягы бизнес үчүн келгендер, алардын убактысын биз урдабашыбыз керек. Алар өзүнүн бизнесине фокус болуш керек. Бир гана бизге мүмкүнчүлүк беришти. Мына аркадагы сүрөткө Кыргызстанга таандык бир нерсе киргизилгечи. Анан ошого биз кыргыздын өнөрпоздору менен, дизайнерлери менен чогуу иштеп, фотографтары ушундай сүрөттөрдү ар бир бөлмөдө башкача кылып жасап чыктык да. Бул жерге келген конок ошол Кыргызстан менен Кыргызстандагы бир новотел экенин көргүдөй кылыпчы. Бөлмө канча турат баасы? Бир күнгө? Бир күнгө 10 миңден 13 миң сомго чейин өзгөрүп турат. Ошол күнгү талапка жараша бөлмө, бул стандарт бөлмөлөр. Жодорбек эке, эми негизи ишкерликте айтылат го. Банкрот болмоюнча ишкер боло албайсың дегенчи. Эми сиз ар дайым эле ийгиликтүү боло бербейт болуш керек, ишкерликтер элечи бир бизнес урап калат, кулап калат дегендейчи. Анан ар бир нерсенин оң жана терс жактары бар. Сиз бул ийгиликке жөндөн жөн эле келип калган жоксуз, кыйынчылыктарды басып өттүңүз дегендей. Кыйынчылыктар боюнча эң банкрот болгон сумма, эң чоң сумма канча болду эле? Берки бетинде айта кетели. Бул чындап эле бул ишкердик 3 ийгиликсиздик болсо 2 ийгиликтүүлүк менен эметет да. Көбүнчө көп эч нерсе кылбаган киши ката кетирбейт. Бир нерсе кылган киши гана ката кетирет да. Анан эң маанилүүсү баягы ката кетирүү эмес, ошол катадан сабак алуу да. Кайра кайталанбашынчы. Башкача жасаш керек да. Анан баягы бирдей эле нерсени кыла берип, бирдей башкача жыйынтык күтүү туура эмес. Ошондуктан өзүбүздүн каталардан үйрөнгөн бул албетте биз көбүнчө өзүбүздүн каталардан үйрөнүп көнүп калганбыз. Бирок акылдуу кишилер, акылдуу элдер башкалардын катасынан үйрөнөт да. Бирок биз ага жете элекпиз. Ошондуктан менде да көп ката болгон. Мисалы үчүн Казакстанда биз 2008-жылы өзү компаниябыз 2006-жылы түптөлгөн, 2008-2009 жылы чоң бир кризис болгон финансылык дүйнө жүзү боюнча. Кыргызстан баягы элдер аралык экономикага интеграция болбогон үчүн ал Кудай сактаганда Кыргызстандычы башка өлкөлөрдүн баары чоң девальвация деп коет, жана улуттук валютасы баасын жоготкон. Ошондой бир чоң бир кризисте биз дагы абдан көп кардарларыбыз банкрот болуп, анан алар банкрот болгондон кийин биз дагы чыгым болуп бир 2-3 жыл анан өзүбүзгө аран келдик да. Эми эң чоң жоготкон сумма канча болду? Жалпы ошол 2008-ди ала турган болсок, 2009-жылдары жалпы 1 миллиондон ашык доллар биз чыгымга учураганбыз. Ошого туруштук берүү деле бул кыйын болсо керек негизи. Абдан кыйын. Мага Англиянын мурунку премьер-министрлеринен Винстон Черчилль деген болгон, билесиңер. Черчиллдин айткан бир сөзү бар. Ийгилик деген эмне дегенде, ийгилик деген бир ийгиликсиздиктен экинчи ийгиликсиздикке энтузиазм жоготпой, оптимист бойдон жүрүү деген, өтүү деген да. Ошон үчүн ишкер болом десеңер, оптимист болушуңар керек. Жалаң жакшыны ойлошуңар керек, чоң ойлошуңар керек. Анан ошого жеткенге болгон мүмкүнчүлүгүңөрдү, күчүңөрдү жумшашыңар керек. Мына ушул менен бүгүнкү биздин берүүбүз соңуна чыгып калды. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Убактыңызды бөлүп, биздин бизнесмендерге, биздин көрүүчүлөргө өзүңүздүн тажрыйбаңызды, өзүңүздүн билгендериңиз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Азирет, биринчиден чоң рахмат. Силер ушундай калың топко, жалпы элге туура баалуулуктарды жеткирип атканыңарга урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жыл Кыргызстанга тынчтык алып келсин, ырааттуулук алып келсин, өнүгүү алып келсин. Жаңы жылда дагы көп ишкер болсун, дагы көп жумуш орду түзүлсүн Кыргызстанда, дагы көп салык төлөнсүн. Ошол салыктар
туура элдин пайдасына жумшалсын буюрса. Чоң рахмат сизге. Ыраазычылык билдиребиз. Жалпы көрүүчүлөр, бул биздин биринчи долбоорубуз. Дагы кимден, кайсы бизнесменден, кайсы ишкерден интервью алыш керек экенин сөзсүз түрдө комментарийге жазып, бул интервью боюнча дагы өзүңүздөрдүн пикириңиздерди билдириңиздер. Лайк жана подписка болгонду унутпаңыздар. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.